Мына ошентип Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кеткенден кийин анын ордуна биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов дайындалып жаткан чагы. Алдыда жаңы өкмөт башчынын карьерасы, үй бүлөсү жана ал тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып өтөлү. Кубатбек Боронов 1964 жылы 15 декабрда Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Зергер айылында туулган. Бирок ата-энесинин түпкү теги Алай районунан мындан улам 4-классында Алайга көчүп кетип, окууну ошол жактан аяктаган. Атасы совхоздун жетекчиси болгондуктан Боронов окуучулук кезинен эле тоют цехинде иштеп, таңгак чөптөрдү ташып, уйга койго чөп салып иштегенин буга чейинки интервьюларында айткан. Боронов армияда да кызмат өтөгөн. Кесиби боюнча инженер-куруучу. 1991 жылы Фрунзе политехникалык институтунун айыл чарба курулуш факультетин аяктап, эмгек жолун Фрунзе курулуштун СМУ-9 трестинде таш тизгич болуп баштаган. Кийин жыгач иштетүүчү заводдун жетекчилигине чейин жеткен. Бирок Советтер Союзу урагандан кийин жумуш токтоп, бизнеске өтүп кеткен. Достору менен пахта сатуучу чакан ишкана ачып 5 жыл иштетишкен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине 2005 жылы Жарандык коргоонунун шаардык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп келген. Улам бир тепкичке көтөрүлүп олтуруп 2011 жылдын декабрь айынан тарта аталган министрликтен 2 тизгин 1 чылбырын колго алган. Министр болуп 7 жылда иштеген. 2018 жылдын апрель айында Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү менен келип, биринчи вице-премьерликке дайындалган. Ал өкмөттүн курамы алмашып олтуруп, бүгүнкү күндө эскилерден ички иштер министри Кашкар Жунушалиев экөө эле калган. Биринчи вице-премьер кезинде бир тууган Матраимовдордун Кара Суудагы иш-чарасына барганы коомчулук тарабынан катуу сынга алынган. Себеби ошол учурда Райым Матраимов кызматтан мыйзамсыз алынганын айтып, өкмөт менен соттошуп жаткан эле. Бороновдун айылдагы той аштарга мурда ат эшек менен келишчү. Азыр эшек минген бирөөнү да көрбөйсүң. Баары автоунаада жүрөт. Калктын жашоо турмушу оңолуп жатканын ушундан байкасак болот деп айткан сөзү да көпчүлүктү таң калтырган. Элдин жашоо шартынын индекси эшек менен бааланабы деп күлгөндөр да болгон. Атасы айылчы Боронов 2018 жылы ноябрда 83 жаш курагында дүйнө салган. Апасы учурда 84 жашта. Министр өзү 8 бир тууган, бир кыз, бир уулдун атасы. Баласы Эркен Боронов учурда Жогорку кеңеште депутаттын жардамчысы болуп иштейт. Келини Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты. Замирбек Алымбековдун кызы. Ал эми өзүнүн кызы Борбор калаадагы мектептердин биринде быйыл 6-классты аяктаган. ÖKM кызматкерлеринин айтымында Боронов жөнөкөй, карапайым адам. Ал ар бир кызматкерге бир тууганындай мамиле кылып, жыйналыштарда кокус катуу айтып алса, кайра ошол адамдан өзүн чакырып себебин түшүндүрчү экен. Түнкү саат 12-лерге чейин жыйналыш өткөрүп, жаратылыш кырсыктарында дайыма катардагы кызматкерлеринин жанында жүрчү. Маалымат булагы Спутник KG агенттиги.